Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулмандар, азыр биз сиздерге бир жигит айтып берген окуя туурасында кеп салып беребиз. Бул окуяда мумдар үчүн ибрат, ал эми Аллахтын ибадатына кирбегендер үчүн чоң өлчөмдө сабак бар. Мен дейт ал жигит, бир нече жылдан бери намаз окуймун. Аллахтын ибадатындамын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан бир мусулман өзүнө каалаган нерсени башка бир мусулманга да кааламайынча ал чыныгы мусулман боло албайт деген сөздөрүн уккандан кийин көңүлүмдү өз жакындарыма караттым. Көргөн адамдарымды исламга чакыра баштадым. Кимдир бирөөгө сөздөрүм таасир кылды, дагы бирөөсү сөзүмдү укпады. Хидаят Алладан дешет. Белгилүү болгондой, исламга чакырууда эң негизги адамдар кошуналар болуп эсептелет. Менин да бир кошунам бар эле. Жашы 39да. Аллахтын амри менен бай болуп, жетиштүү турмушта жашайт болчу. Ар жылы чоң маарекелерди өткөрүп, имам молдолорду чакырып, адамдарга жардам берип турар эле. Бул жашылтардын астында намаз окубагандыгы башкаларга сезилбегени менен мени аябай кыжаалат кылчу. Кошунам болгон үчүн ага катуураак айтып коер элем. Ар көргөнүмдө билгендеримди айтып исламга чакырат элем. Бирок кошунам качан да болсо бир сөз айтып мени мындайча айтканда мат кылат эле. Намаз окуйм да, мынча кыйнайсыз, башкаларга окшоп караганда окуймун дебедим го. Мына көрөсүз, 2 айдан кийин 40 жашымды белгилеп юбилейимди өткөрүп алайын, туулган күнүмдү белгилеп алайын, эртеси менен багымдат намазына сиз менен чыкпасам, эркек эмесмин деди. Мындай сөздөрүн күндө уга берип үйрөнүп калсам да, кошунамды көргөн сайын аны Аллахтын үйүнө чакырганымды уланта бердим. Анан ошол күткөн күндөр да жетип келди. Туулган күн. Заманбап тил менен айтканда, юбилейдин шаан шөкөт менен өткөнүн уктум. Кеминде 20 жолку туулган күндөн кийинки эң негизги күндү укканым үчүн эртең менен эрте туруп кошунамдын алдына чыгууга бел байладым. Туулган күнгө шарият уруксат бербегендиги үчүн барбадым. Бирок кечке жуук кошунамдын эшигин тыкылдатып, эртеңки күндү унутпаңыз деп койдум. Азыраак ичип алган үчүнбү, анын жүзүндө ыраазычылык белгиси билинди. Мейли, эсимде, эртең менен, деди да үйүн көздөй жол тартты. Мен да ал жерден алыстап кеткеним үчүн акыркы сөздөрүн анча уга албай калдым. Бирок бир аз башым ооруп турат эле, деди. Мына ушул акыркы сөзү жүрөгүмдүн дал ортосунан сая өткөндөй болду. Ага дагы бир сөз айтайын деп карасам, үйүнө кирип кеткен экен. Эми ичкенде баш ооруса, эртеңге чейин таркап кетер деген ой менен үйгө келдим. Уктадым. Түшүмдө кошунамды көрүпмүн. Экөөбүз чөлдө жүрүптүрбүз. Суусап кеткендиктен кана эми суу көрүнсө деген тилек менен узак жол басыппыз. Акыры чөлдүн ортосунда булак көрүнүп, экөөбүз жүгүрүп барыптырбыз. Мен биринчи болуп жетип барып, кошунамды ойлобой эле суу ичтим. Ичип сууга тоюп, кошуна ичиң деп артымды карасам, кошунам жок экен. Кайда кетти экен деп ойлоп турганымда ойгонуп кеттим. Туруп саатты карадым. Түнкү саат 3 дагы болу элек. Жанымда аялым жаткан. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан жаман түш көрсөңөр бирөөгө айтпагыла дегенден ойгонуп кеткенимдин себеби болгон бул түштү аялыма дагы айтпадым. Болгону сол жагыма түкүрүп койдум. Бирок андан кийин эмнегедир уйкум келбеди. Секин эшикке чыктым. Бир аз таза абада жүрдүм. Оюмдан ошол түш эмнегедир кетпей койду. Түнкү саат 3тө кошунаны чакырсам кандай болор экен деп да ойлодум. Жок, Аллах сактасын. Аллах жанын аман кылсын. Эртең менен багымдатка чыгабыз дедим дагы үйгө кирип кеттим. 2 саат өтпөй эшик такылдап жатканды угуп ойгонуп кеттим. Чыксам, кошунамдын аялы турат. Ыйлай берип көздөр шишип кетиптир. Кошуна, эрим 2 саат алдын өтө катуу ооруп калды. Доктор чакырганы балдарымды тургузгуча оорусу дагы оорлашып кетти. Балдарым доктор чакырганы эми эле даярданып жатты эле, эрим аманатын тапшырды, деди. Дароо саатка карадым. Туп-туура таңкы саат 4. Мен бул аялдын сөздөрүн угуп, нес болуп катып калдым. Себеби ошол убакта багымдат убактысы саат 4төн 5 мүнөт өткөндө кирет эле.
Subhanallah, Аллах Таала бул пендесин багымдат намазына жетип барышына дагы жол койбоптур. Subhanallah, 40 жашын белгилеп, эртеси багымдат намазына чыгам деген адам багымдат намазына 5 мүнөт калганда жан беришин кайдан билсин? Subhanallah, түшүмдү аялым айтпасам дагы Аллах Таала бул пендесине өлүм периштесин ошол убакытта жөнөтүп койгон экен. Subhanallah, окуя ушул жерде бүтөт. Айтып коюу бизден, аракет сизден, хидаят болсо жалгыз Аллахтан. Улуу Аллах Таала өзү хидаят бербесе, пендесинин колунан динге чакыруудан башка иш келбейт экен. Бизге баян кылып берген бул досубуздун кошунасы кандай жан бергенин уктуңуздар. Эми өзүбүздүн жашообузга карап көрөлү. Өзүбүздүн амалдарыбызды бир эсеп китеп кылып көрөлү. Абу Ханифа рахматуллаху алейхи өзүнүн балдарына насаат айтып жатып мындай деген экен: балам, эсиңде болсун. Аллах мумунга амалды парз кылды. Аллах капырга ыйманды парз кылды. Аллах мунафыкка жөнөкөйлүктү парз кылды. Жүрөгүм таза, мен мусулманмын деп жүргөндөр ушул сөздөргө көңүл бурушсун. Эгер сиз мумун болсоңуз, Аллах сизге амалды парз кылды. Урматтуу мусулман бир тууганым, эгер көңүл менен иш бүтөт деп ойлоп жүргөн болсоңуз, эсиңизде болсун, сиз толук мусулман болбой калышыңыз дагы мүмкүн. Эгер өзүңүздө эки жүздүүлүктү сезсеңиз, жөнөкөй болуңуз. Өзүңүздү алдабаңыз. Жогорудагы окуянын каарманы сыяктуу башын бир күн саждага тиет деп куру кыялга алданбаңыз. Аллах Тааланын периштеси бир күнү капысынан келип жаныңызды алышы турган сөз. Барыңыздарга Аллах Тааладан топук жана хидаят сурап калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулмандар, азыр биз сиздерге бир жигит айтып берген окуя туурасында кеп салып беребиз. Бул окуяда мумундар үчүн ибрат, ал эми Аллахтын ибадатына кирбегендер үчүн чоң өлчөмдө сабак бар. Мен дейт ал жигит, бир нече жылдан бери намаз окуймун. Аллахтын ибадатындамын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир мусулман өзүнө каалаган нерсени башка бир мусулманга да кааламайынча ал чыныгы мусулман боло албайт деген сөздөрүн уккандан кийин көңүлүмдү өз жакындарыма караттым. Көргөн адамдарымды исламга чакыра баштадым. Кимдир бирөөгө сөздөрүм таасир кылды, дагы бирөөсү сөзүмдү укпады. Хидаят Алладан дешет. Белгилүү болгондой, исламга чакырууда эң негизги адамдар кошуналар болуп эсептелет. Менин да бир кошунам бар эле. Жашы 39да. Аллахтын амри менен бай болуп, жетиштүү турмушта жашайт болчу. Ар жылы чоң-чоң маарекелерди өткөрүп, имам молдолорду чакырып, адамдарга жардам берип турар эле. Бул жашылыктардын астында намаз окубагандыгы башкаларга сезилбегени менен мени аябай кыжаалат кылчу. Кошунам болгон үчүн ага катуураак айтып коёр элем. Ар көргөнүмдө билгендеримди айтып исламга чакырат элем. Бирок кошунам качан да болсо бир сөздү айтып мени мындайча айтканда мат кылат эле. Намаз окуйм да. Мынча кыйнайсыз, башкаларга окшоп караганда окуймун дебедим го. Мына көрөсүз, 2 айдан кийин 40 жашымды белгилеп юбилейимди өткөрүп алайын, туулган күнүмдү белгилеп алайын. Эртеси эрте менен багымдат намазына сиз менен чыкпасам, эркек эмесмин деди. Мындай сөздөрүн күндө уга берип үйрөнүп калсам да, кошунамды көргөн сайын аны Аллахтын үйүнө чакырганымды уланта бердим. Анан ошол күткөн күндөр да жетип келди. Туулган күн. Заманбап тил менен айтканда, юбилейдин шаан шөкөт менен өткөнүн уктум. Кеминде 20 жолку туулган күндөн кийинки эң негизги күндү укканым үчүн эртең менен эрте туруп кошунамдын алдына чыгууга бел байладым. Туулган күнгө шарият уруксат бербегендиги үчүн барбадым. Бирок кечке жуук кошунамдын эшигин тыкылдатып, эртеңки күндү унутпаңыз деп койдум. Азыраак ичип алган үчүнбү, анын жүзүндө ыраазычылык белгиси билинди. Мейли, эсимде, эртең эрте менен, деди да үйүн көздөй жол тартты. Мен да ал жерден алыстап кеткеним үчүн акыркы сөздөрүн анча уга албай калдым.
бирок бир аз башым ооруп турат эле, деди. Мына ушул акыркы сөзү жүрөгүмдүн дал ортосунан сая өткөндөй болду. Ага дагы бир сөз айтайын деп карасам, үйүнө кирип кеткен экен. Эми ичкенде баш ооруса, эртеңге чейин таркап кетер деген ой менен үйгө келдим. Уктадым. Түшүмдө кошунамды көрүпмүн. Экөөбүз чөлдө жүрүптүрбүз. Суусап кеткендиктен кана эми суу көрүнсө деген тилек менен узак жол басыппыз. Акыры чөлдүн ортосунда булак көрүнүп, экөөбүз жүгүрүп барыптырбыз. Мен биринчи болуп жетип барып, кошунамды ойлобой эле суу ичтим. Ичип сууга тоюп, кошуна ичиң деп артымды карасам, кошунам жок экен. Кайда кетти экен деп ойлоп турганымда ойгонуп кеттим. Туруп саатты карадым. Түнкү саат 3 дагы болу элек. Жанымда аялым жаткан. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын жаман түш көрсөңөр бирөөгө айтпагыла дегенден ойгонуп кеткенинин себеби болгон бул түштү аялыма дагы айтпадым. Болгону сол жагыма түкүрүп койдум. Бирок андан кийин эмнегедир уйкум келбеди. Секин эшикке чыктым. Бир аз таза абада жүрдүм. Оюмдан ошол түш эмнегедир кетпей койду. Түнкү саат 3тө кошунаны чакырсам кандай болор экен деп да ойлодум. Жок, Аллах сактасын. Аллах жанын аман кылсын. Эртең менен багымдатка чыгабыз дедим дагы үйгө кирип кеттим. 2 саат өтпөй эшик такылдап жаткан угуп ойгонуп кеттим. Чыксам, кошунанын аялы турат. Ыйлай берип көздөр шишип кетиптир. Кошуна, эрим 2 саат алдын өтө катуу ооруп калды. Доктор чакырганы балдарымды тургузгуча оорусу дагы оорлошуп кетти. Балдарым доктор чакырганы эми эле даярданып жатты эле, эрим аманатын тапшырды, деди. Дароо саатка карадым. Туп-туура таңкы саат 4. Мен бул аялдын сөздөрүн угуп нес болуп катып калдым. Себеби ошол убакта багымда тубактысы саат 4төн 5 мүнөт өткөндө кирет эле. Субханаллах, Аллах Таала бул пендесин багымдат намазына жетип барышына дагы жол койбоптур. Субханаллах, 40 жашын белгилеп, эртеси багымдат намазына чыгам деген адам багымдат намазына 5 мүнөт калганда жан беришин кайдан билсин? Субханаллах, түшүмдү аялыма айтпасам дагы Аллах Таала бул пендесине өлүм периштесин ошол убакытта жөнөтүп койгон экен. Субханаллах, окуя ушул жерде бүтөт. Айтып коюу бизден, аракет сизден, хидаят болсо жалгыз Аллахтан. Улуу Аллах Таала өзү хидаят бербесе, пендесинин колунан динге чакыруудан башка иш келбейт экен. Бизге баян кылып берген бул досубуздун кошунасы кандай жан бергенин уктуңуздар. Эми өзүбүздүн жашообузга карап көрөлү. Өзүбүздүн амалдарыбызды бир эсеп китеп кылып көрөлү. Абу Ханифа рахматуллаху алейхи өзүнүн балдарына насаат айтып жатып мындай деген экен. Балам, эсиңде болсун. Аллах момунга амалды парз кылды. Аллах капырга ыйманды парз кылды. Аллах мунафыкка жөнөкөйлүктү парз кылды. Жүрөгүм таза, мен мусулманмын деп жүргөндөр ушул сөздөргө көңүл бурушсун. Эгер сиз момун болсоңуз, Аллах сизге амалды парз кылды. Урматтуу мусулман бир тууганым, эгер көңүл менен иш бүтөт деп ойлоп жүргөн болсоңуз, эсиңизде болсун. Сиз толук мусулман болбой калышыңыз дагы мүмкүн. Эгер өзүңүздө эки жүздүүлүктү сезсеңиз, жөнөкөй болуңуз. Өзүңүздү алдабаңыз. Жогорудагы окуянын каарманы сыяктуу башын бир күн саждага тиет деп куру кыялга алданбаңыз. Аллах Тааланын периштеси бир күнү капысынан келип жаныңызды алышы турган сөз. Барыңыздарга Аллах Тааладан топук жана хидаят сурап калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Маусыз шынға топтайбыз. Ең көп топтаған болса бірінші орын ошаны болады. Мынау арқа жақтарында қапталдарында көбелеп батады. Мүмкін болса алдыға реттен өлмей, арқа жақтарда ойланып қояла. Құрметті қонақтар, конкурсанттарыңызға дем беріп, қол шаптырала. 1, 2, 3, кетті! Азаматсыздар! Қапталдықтарға
Gelin bir-biringizlarga chaqib turingizlar. Janare bir yaşına hayvanlarla bu yoluna repetitsiya olgan konkurs en başkalap. Hazır koldu götürüp alıp hiçbir koldu işletmeyiz. Kim koldu işletken bolsa ştraf tuğanlar. Ştraf 1000 so'm. Janında jak bolsa ayağından bulağı, koşmasından bulağı kıynap jirip alabız aytып koyayım. Hem konkursta albatta kızıktуу olganga hareket kılıp oynap beringizler. Koldu tiygizbey жерді сүзесіңерді, же бір-біріңерді сүзесіңерді, же бірінерге секіресіңерді. Kim birinci жарып бүткөн болса, birinci organ aşanık olarak tuğanlar. Fatih telefon aşanık olarak. 3 деген, kol denen karmamayı yok. Yok, bunun içindeki bardırın jarabız. Bir daha kalmaş gerek. Kim birinci жарып бүткөн bolsa, birinci organ aşanık olarak. Sekirip, oturup, kıtçıp, yani özünlerden fantaziyalarga jaraşı olup, bir-biringерди кучактасаңар деле жарылат. Бирок бирөө дагы калмаш керек. Кол менен жармай жок. Көрүп турасыздар туугандар. Макулбу? 1, 2, 3 кетти. Аяктаматта. Men 1, 2, 3 деген алдымызда турган шариктерди маусул шымга топтойбуз. Kim көп топтогон болсо биринчи орун ошону болот. Мынау арка жактарында капталдарында көбөлөп батат. Мүмкүн болсо алдыга эле бөлбөй, арка жактарда ойлонуп коелу. Урматтуу коноктор, урматтуу коноктор, конкурсанттарыбызга дем берип, кол чаптыралы. 1, 2, 3, кетти! Азаматсыздар! Капталдыктарга. Arka jantlarga dagı. Kaptaldıklarga dagı. Aldına koyup etti sizdiki. Ardına kaptaldıklarga he. Mümkün boşça banaliklerge dagı. Harcamasınlar. Kol şaplandı unutmayın hürmetli.
жаңағы. Охо, палуандар. Келіңіздер, бір-біріңіздерге жақын тұрыңыздар. Жанары бір жақшына қайғандарылар. Бұл жөңгіна репетиция болған конкурс ең башталып. Hazır, қолды көтеріп алып, ешбір қолды іштетпейіз. Кем қолды іштеткен болса, штраф туғандар. Штраф 1000 сом. Жанында жақ болса, аяғынан болауы, қошқасынан болауы қинап жүріп алауыз айтып қойып. Еме, конкурс албетте қызықты болғанға қарекет қылу ойнап беріңіздер. Қолды тейгізбей, жерді сүзесіңдерді, же бір-біріңерді сүзесіңдерді, же бірінерге секіресіңдерді. Кем бірінші жарып бүткөн болса, birinci organ aşağılık olarak tuğanlar, fatih telefon aşağılık olarak. 3 degen, kol denen karmamayı yok. Yok, bunun içindeki bardırın carağız. Bir daha kalmaş gerek. Kim birinci carıp tutkan olsa birinci organ aşağılık olarak. Sekirip, oturup, kıtçıp. Yani özünlerden fantaziyalarga caraşı olup, birbirine kucaktasanlar dele carılar. Birak bir daha kalmaş gerek, kol denen carmayı yok. Görüp taraftar tuğanlar. Makulu 1, 2, 3, gitti! Hadi yaşlamatta! Balçalar! Etkin var sizde! Oldu gitmeyiz yok! Men 1, 2, 3 деген алдымыздарда тұрған шариктерді маусыз шынға топтайбыз. Кем көп топтаған болса бірінші орын ошаны қолат, мынау арқа жақтарында, қапталдарында көбелеп батат. Мүмкін болса алдыға реттен өлмей, арқа жақтарда ойланып қояла. Құрметті қонақтар, конкурсанттарыңызға дем беріп, қол шаптыралар. 1, 2, 3, кетті! Азаматсыздар! Қапталдықтарға! Арқа жақтарға дағы! Қапталдықтарға дағы! Алдыға көйіп етті сіздікі!
Gelin bir-biringizlarga жақын тұрыңыздар. Жанары bir жақшына қайғандарыла. Бұл жиоңғана репетиция болған конкурс ең башталады. Hazır. Koldu götürüp alıp hiçbir koldu işletmeyiz. Kim koldu işletken bolsa ştraf tuğanlar. Ştraf 1000 so'm. Janında jak bolsa ayağından bulağı, koşmasından bulağı kıynap жүрüp alabız aytып koyayım. Эми konkursda albatta kızıklı olğanga hareket kılıp oynap beriңizdер. Koldu тийгизбей жерди сүзөсүңөр, же bir-бириңерди сүзөсүңөр, же жерге секиресиңер. Kim birinci жарып бүткөн болса birinci organ aşanıp kalıp tuğanlar. Fatih telefon aşanıp kalıp. 3 degen ne? Kol denen karmamayı yok. Yok. Bunun içindeki bardırın carağız. Bir daha kalmaş gerek. Kim birinci jarıp bütken bolsa birinci organ aşanıp kalıp. Sekirip, oturup, kıtçıp. Yani özüңөрдүн fantaziyanga jaraşa olup, bir-biриңерди кучактасаңар деле жарылат. Бирок бирөө да kalmaş gerek. Kol menen jarmay yok. Көрүп турасыздар тугандар. Макулбу? 1, 2, 3, gitti! Haydi yaşlamatta! Balçalar! Etkin başında! Koldu girmeyi çok! Ama cevap parçalar gerek. Hareketler. Arkadaşlar bırak olacak sizdeki. Sırayla. Arkadaşlar. Stop. Stop. Cevap parçalar gitti. Halkalar berbat donatlar bizim konkursantlarımızda bileklerimi uzatalım. Mınavul kol telefon sizge bilek. Bunların kol telefon. Bu konkursta birinci orun, ikinci orun bolmayıp bulardan kudalığı, bulardan dostluğun dumanı cengi de esepteyle. Barakallah. Konkursantları oldular. Rahmat. Rahmat. Ştamlar kaçta kadar? Men 1, 2, 3 degen aldığımızda turgan şariklerdi mağazul şımga toplayız. Kim göt toptagan bolsa birinci orun oşanıp bolat, mağazul arka jaklarında, kaptallarında kömülep batat. Mümkün bolsa aldılar ettim ölmey, arka jaklarda oynanıp koyalar. Hurmatlı konaklar, hurmatlı konaklar, konkursantlarınızda dem berip kol çaldıralar. 1, 2, 3, gitti! Azalmazsınlar! Kaptaldıklarına, kaptaldıklarına, kaptaldıklarına. Arka jaklarına mı? Ağzına koyayım etti sizdeki. Ardına kaptanlıklarına he. Mümkün dostça bana eklerken ağa. Harcamasınlar. Konşaplarını unutmayın bunlar dostlar. Konşaplarını
Жанага. Охо, палуандар. Келіңіздер, бір-біріңіздерге жақын тұрыңыздар. Жанары бір жақшына қайғандар ілі. Бұл жөңгіна репетиция болған конкурс ең башталып. Hazır, koldu götürüp alıp, hiçbir koldu işletmeyiz. Kim koldu işletken olsa ştraf tuğanlar. Ştraf 1000 son. Canında da olsa ayağından bulavuk, koşmasından bulavuk kıynap жүріп alavuz ayıp koyuyor. Hem konkursda albette kızıklı olganға hareket kılıp oynap beriңizdер. Koldu tiygizbey, жерді süzөsүңөр, же bir-biriңерди süzөsүңөр, же жерге секиресиңер. Kim birinci жарып бүткөн болса, birinci organ aşanıp kalıp tuğanlar. Fatih telefon aşanıp kalıp. 3 degen ne? Kol denen karmamayı yok. Yok. Bunun içindeki bardırın carağız. Bir daha kallaş gerek. Kim birinci jarıp bütken bolsa birinci organ aşanıp kalıp. Sekirip, oturup, kıtçıp. Yani özüңөрдүн fantaziyanga jaraşa olup, bir-biriңерди кучактасаңар деле жарылат. Бирок бирөө да каллаш керек. Кол менен жармай жок. Көрүп турасыздар тугандар. Макулбу? 1, 2, 3, gitti! Hayır savaşta! Kalkıyorlar! Etkin başında! Kaldı gitmeyi çok! Ama cevap parçalar gene. Hareketler. Arkadaşlar bırak olacak. Çünkü. Sırayla. Arkadaşlar. Ha. Stop. Stop. Kocaman parçalar gitti. Hocalar berbat donatlar bizim konkursantlarımızda bileklerimi uzatalım. Mınavul kol telefon sizge bilek. Bunların kol telefon. Bu konkursta birinci orun, ikinci orun bolmayıp bulardan kudalığı, bulardan dostluğun dumanı cengi de esepteyle. Barakallah. Konkursantları oldular. Rahmat. Rahmat. Ştamlar kaçtan geldi?